Бул балагыз канчада? Мунагы 2-де. 78-деги. 78 жашыңызда төрөлгөн бала, Ак жана кыз 76-да. Жана бала 74-тө. Ой, bunu bapıldatып atkan жеңем да. Өзү бапылдамак белесиң. Картайганда аккумулятор отуруп калганда жашырагын алса аккумулятор отурбайт да. Жеңем бапып отурду муну бапылдап сууна айырып ошо чалкайлам берет. Жеңем болбосо кайдан бапылдасын бул? Я. И ошо Бирок токтобой экенин, токтобой экенин көз көрүп Тили кандай сайрайт, токтобой экен, кол да ушундай сайрайт. Ташторкону керек киши абдан киши. Эми айтпайсыз, казак Ушул 4-өйдө мен 24 жашымда анда Жамбыл облус казак менен кыргыз Сузамырда жайлоодо жайлар. Мен 33 жыл кой бактым. Анан бизде неме деген бар болчу. Токой Шамбетов деген начальник управления. Ушул айтып калды. Молдеке казактан жеңилебизби, казактар 1 саатта 1 жылкы соёт экен деди. Ой, мелдешер коркпой, ушерге отур, көргүстөдү, көргүскен жокмун. Чыгат. Жылкы анан үйүрдөн кармамай болду, арканы ыргытып. Казак 2 ыргытты кармайлды койду, мен 1 эле ыргытып кармадым. Анан сойгондо мен 47 мүнөттө бүттүм, 3 ай оорудум ай. Элдин көзү жакшы экен. Ана 3 ай оорудум. Баракелла. 47 мүнөттө бүттүм. Казак 1 saat 52 мүнөттө бүтерди. Жеңилди. 3 бияны уттум ошол жерден. Ана. Мына 80 жаштагы сакалдын колдары. Тургунбек мунагы 74-төгү бала. 74 жашыңызда төрөлгөн. Мунагы 78 кыз 76-да. Азыр канчадасыз өзүңүз? Мына 80ден өттүм, 81ге кеттим. Жылкынын этин жей турган болсо, мунагы ашказан, бөйрөк, боор өтө оорубайт. Анан давление кылбайт. Анан чачты карайт, агартпайт, капкара болот. Күч кубаттан тайгызбай, 70-де катынасаң болот. 80деги киши. Чачы капкара. 81. 81 аз. Жаңы жылдан бери. Кылган жеңем жаш, табы менен багат. Анан баарын эле бизге делой болбой. Жеңем болбосо кайда сармай, кайда чөгөгө, кайда. Бул өзү карындашка баш ийип алган, торпогунда сүстүрүп алган. Катының жакшы болсо дөңгөчөп кыйкырып тур дейт, катының жаман болсо үйгө кирип шыбырап тур дейт. Кыйкырап келдим болсо дейт. Ана майданды. Ha jaman katın bolsa bulardı mini Japondagı eşitip berdilerse jigit ölgөнгө окшоп болот. Katının жакшы болсо кыйкырып берсең, катын кайсы убакта болсо даярдап турат. Сурасаң, катының ким деп? Менин катыным буга эмне болот өзү сурат. Карындаш. Ошо сүзүп койгон муну. Таластыңыз оңой бекен. Кранга кыпчып койгон, жооң кылып багып отуруп ошого рахмат айтсаңар.